жумушсуздук деген маселе өтө актуалдуу, өтө орчундуу маселе. Элдин баары эле мындай конкреттүү бул мындай пландык экономика негизинде жумуш менен камсыз болуп аткан жери жок. Бул эми ачуу чындык. Ошол капитализмдин дагы бир мындай өзгөчөлүгү, анын бир минус жагы деп айтсак да болот, плюс жагы деп айтсак да болот. Адамдар аябай тез ориентирди жоготуп коюшат да. Жумушту да тез жоготот, жумушта тез табышат. Ошон үчүн бул жумуш маселесин чечүү үчүн, адам өзү жумуш менен камсыз болуш үчүн Кыргызстандагы абалды, реалдуу, практикадагы мындай чыныгы болуп аткан жагдайды реалдуу баалаганды үйрөнүшүбүз керек болуп атат да. Балким даярдалып аткан биздин адистерибиздин канчалык деңгээлде азыркы коомго кереги бар экени бул өзүнчө бир чоң маселе да. Ошондуктан бу жакта формалдуулук болуп атат, а практикада жашоодо таптагыр башка нерсе болуп атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө балким мен айтат элем, мисалы IT технологияны жакшы өнүктүрүшүбүз керек. Бизге айтичтиктер абдан керек болуп атат. Алар бул жөнөкөй адам жөндөмү экен, керек болсо 6 айда же 1 жылда үйрөнүп деле ошол 5 жыл 10 жыл илим алгандардын дагы көп айлык алып, андан да көп жумуш жасап коюп атышат да, чоң продукция жасап коюп атышат. Бир мисал айтып атам. Ошол сыяктуу эле балким тил жакшы сүйлөгөн адамдар башка мамлекеттер менен байланышка чыгып, алар менен мамилелеш болуп, ошол эле бизнесте болсун, билим берүү тармагында болсун, алар өз-өзүн таап кетип атышат. Бул дагы мисалы тил үйрөнүш деген дагы ошол бүгүнкү турмуштун актуалдуу маселеси. Кыскасын айтып атканда, бүгүнкү күндө эмне актуалдуу болуп атса, ошол жакка багытталган адам болушубуз керек болуп атат да. Мисалы, burada билесиз да, мындай сатуу деген профессия жок эле, продавец дегенчи. Азыр мисалы сатуучу деген профессия өтө бир мындай авторитеттүү, маанилүү, өтө бир мындай келечектүү профессия. Кайсы адам күчтүү сатуучу боло алат, кайсы бир товарды. Эгерде адамда коммуникативный жөндөмдүүлүгү болсо, адам менен сүйлөшүү жөндөмдүүлүгү жакшы болсо, адам менен анын психологиясын жакшы билсе, ошол товарды жакшы түшүнсө, кызыгуу болсо, анан окуганга дайыма обучаемый адам болсо, ошол адамдардан жакшы сатуучу чыгат. Аны эч качан тартынбаса, ошол товарды сатып атыш менен ал өзүгө тааныш ашырып атат. Ошол товарды түшүнүп атат, рынокто ордун таап атат, доход жасап атат. Жыйынтыгында эмне? Ишкерге айланып баратат да. Ошондуктан мисалы сатуу деген предмет көп университетте окулбайт. Мындай профессия атайын мындай профессия жок да. Бирок коомдо ушул нерсе өтө зарыл. Ошондуктан бизде баягындай калыптанып калган формалдуу адистиктердин баардыгын карап анализдеп чыгып туруп, реалдуу кайсы тармактарга эмне адамдар керек, ошону аныктап туруп, ошол жака басым койсок, маселе өзүнөн өзү чечилип баштайт. Ошол жол менен эле жумушсуздук маселесин чече алабыз.